Женго кайманааты бар Кадыр Досонов үй камагына чыкты. Кара Суу райондук соту Женго кайманааты менен белгилүү кылмыштуу топтун лидери делген Кадыр Досоновдун бөгөт чарасын өзгөртүп 23 декабрда үй камагына чыгарды. Бул тууралуу Т-медиага анын адвокаты Назгүл Сүйүнбаева билдирди. Досоновдун бөгөт чарасы өзгөрүп, абактан чыкканын Ош облустук соту дагы ырастады. Жазык кодексинин 207 беренесинин 3-бөлүгү 215 беренеси менен айыпталуучу Кадыр Досоновдун жазык иши боюнча тергөө иши аяктап, 15 декабрда Кара Суу райондук сотунун өтүнүшүнө алынган. 17 декабрда анын жактоочусу Назгүл Сүйүнбаева соттук териштирүү башталганга чейин алдын ала угуу боюнча айыпталуучунун бөгөт коюу чарасы жөнүндө өтүнүч менен кайрылып, ал 23 декабрда канааттандырылган. Жазык процесстик кодексинин 166 беренесинин талабына ылайык Досоновго карата үй камагы түрүндөгү бөгөт коюу чарасы 2022 жылдын 15 февралына чейин тандалып, сот залынан камактан бошотулган деп билдирди мекеменин маалымат катчысы Айпери Туратбек кызы. УКМК өз сөзөгү жылдын 10 февралында Ош шаары менен Ош облусунун аймагында өлкөнүн түштүк аймагын көзөмөлдөгөн Крим төбөлдөгөн Кадыр Досоновду колго түшүрүү иштери жүрүп жатканын билдирген. Издөө иштеринин жыйынтыгында бир катар даректерди тинтүү учурунда үйлөрдүн биринен анын жеке үй буюмдары жана өздүк гигиена каражаттары, уюлдук телефондор, ошондой эле тыюу салынган буюмдар, анын ичинде баңгизат дагы табылган. 11 февралда атайын кызматтын Ош облустук башкармалыгы Досоновду кармаган. Анын адвокаты Досонов атайын кызматтын Оштогу башкармалыгына өзү барганын билдирген. Кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди адалдоо беренеси менен айып коюлган Крим төбөл атайын кызматтын Бишкектеги тергөө абагында кармалып турган. Булак Т-медиа. Казакстанда өлүм жазасы жокко чыгарылды. Казакстандын Сенаты 23 декабрда өлүм жазасын жокко чыгарган мыйзам кабыл алды. Тиешелүү өзгөртүүлөр киргенден кийин өлүмгө өкүм кылынгандардын жазасы өмүр бою эркинен ажыратууга алмаштырылат. Казакстандын кылмыш кодексинде 17 берене боюнча өлүм жазасы каралган эле. Тактап айтканда, мындай жазага террорчулукка баргандар, президенттин жана туңгуч мамлекет башчы Нурсултан Назарбаевдин өмүрүнө кол салууга аракеттенгендер жана согуш маалында өзгөчө оор кылмыштарга баргандар тартылчу. Анткени менен 2003 жылдан тартып өлүм жазасына мораторий киргизилген. Соттор өлүм жазасын өкүм кылганы менен ал мораторий алынгандан кийин гана ишке ашмак. Акыркы жолу мындай жазага 2016 жылы Руслан Кулекбаев аттуу жаран өкүм кылынган. Ал Алматыда теракт уюштурууга айыпталган. Кала борборундагы атышууда 10 киши көз жумган эле. Өлүм жазасына мораторий КМШ мамлекеттеринин көбүндө киргизилген. Бир гана Беларуста бул жаза ишке ашып келет. 1990 жылдан бери Минскте 400дөн ашуун айыпталуучу аттырылган. Өлүм жазасы 58 мамлекеттин мыйзамдарында каралган. АКШда адатта инъекция аркылуу ишке ашырылат. Ал эми Кытайда өзгөчө оор кылмыштарга баргандар атууга кетет. Дүйнөдө бир гана Сауд Арабияда өлүм жазасына тартылгандардын башы алынат. Булак Азаттык.